Туугандар, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Могул реестр маселеси боюнча баягы жоюлду деп группаларга анан комментарийлерге жазып атабыз го. Туугандар, реестр эч кандай жоюлганы жок. Кече күнкү бир волнада ошондой тазалануу болду. Ал тазалануу себеп дегенде аябай көпчүлүгү реестрге түшүп кетти. Документтер баардыгы тактардагы реестрге түшүп калганы ошол учурда баардыгы чип кетти туугандар. Ал эми документти ошол начарлар реестрде калып кетти. Анан баягы реестр ошо жоюлду деген бир туугандарга реестр эч кандай жоюлган жок. Эмне себептен жоюлган жок? Анан аны кантип айтып атасың деген бир туугандарга реестрден баардыгы чыккан жок. Себеп дегенде реестрден чыга электер дагы толтура. Эмне себептен чыга элек дегенде алардын какой-то бир причинасы бардыгынын себебинен алар реестрден чыга элек туугандар. Анан бүгүн Санкт-Петербург шаарынын Невский районунун 99 Седова МВДсына бүгүн кыргыз консулу Талай байке именно ушул реестр боюнча Санкт-Петербург шаарында ушундай жоопкерчиликти мойнуна алып, ушундай эл менен жолугушуу жана ошондой эле ушул МВДнын ошол начальниктери менен жолугушту туугандар. Жолугушуп, переговорлорду, сүйлөшүүлөрдү кылды. Бүгүн барган бир туугандар дагы көрүштү. Мен өзүм дагы бардым. Чакырды, барып, себептен ал жактагы ой пикирлерди уктук. Ал жакта да айтып атат, буга чейинки пробкаларды жою максатында дагы окошкаларды ачыңыздар, күн сайын бизге бир определенный убакытка иштеп бериңиздер, себеп дегенде азыр элдерибиз чындыгында жетишпей кыйналышып атат депчи. Анан бул сөздү жөн эле мындай сүйлөп коюу менен чечилип калган жок туугандар. Бул жөнүндө жазуу түрүндө дагы кат жүзүндө кайрылышты. Именно ошол жерге келди, көрдү, жазып, кат жүзүндө мындай кайрылып таштап кетти туугандар. Анан ошол жерде дагы бүгүн бир туугандарыбыз өздөрүнүн суроолорун беришти, суроолоруна жооп берди. Миграция боюнча дагы ошол жерде IDCбиз өкүлүбүз жүрдү. Аты жөнүн эстен чыгып калды. Ошол байкебиз дагы ошондой өзүнүн кеп кеңештерин беришти туугандар. Ошого баягы реестрден чыга электер туугандар, дагы бир жолу кулагыңыздарга күмүш сырга эмне документтер керек экенин дагы бир жолу баса айтып кетейин. Паспорттун копиясы биринчиден эле, анан миграциянын копиясы, регистрациянын копиясы, трудовой договордун копиясы, период паспорттун копиясы туугандар. Жана ошондой эле НН СНИЛСтын копиясы. Ошону менен биргеликте баягы Сахаровадан, Москвада Сахарова, бул жакта болсо баягы Краснотекстовскадан баягы миграционный отделка, ошол жактан баягы зеленый картанын справкасы керек болот туугандар. Действующий баягы срок өтүп кеткен, кереги жок. Анан ошолордун баарын копиялатып алып келесиздер дагы тапшырасыздар туугандар. Ошонун негизинде гана сиздерде реестрден карап көрүп историңыздар баары жакшы болсо реестрден чыгарат туугандар. Анан реестр жоюлду деген бир туугандарга реестр жоюлган болсо анда элдин баары чыгып кетмек. Ал жөнүндө МВД дагы, жогору жактагы бийликтегилер дагы, Россия Федерациясынын главный прокуратурасы дагы, МВДсы дагы, жана ошондой эле премьер-министри, президенти дагы эч кандай бул жөнүндө маалымат айткан жок туугандар. Бир эме тазалануу болду деди, белгисиз тазалануу болду деди. Ошол учурда чыккандар чыгып кетти деди. Бирок чыккандар эми кайра кирип калышына дагы эч ким кепилдик бербейт экен. Буну кыргыз консулу Талай байкеден жана ошондой эле миграция жааты боюнча ошол бүгүн IDC келди. Ошолордон сурасак айтып атат, ага эч ким кепилдик бербейт дейт. Ошондуктан туугандар баягы реестрден чыгып калдык деп эле ошол баягы документтерди даярдап тапшырабыз, мынакей тапшырабыз, бирок очередь жетпей атат деген бир туугандар болупту го. Ошолар туугандар сөзсүз түрдө документтерди тапшырып кое бериңиздер туугандар. Может 22-синде, может 25-синде, может 28-синде, может 17-18-синде дагы реестрге кирип калсаңыздар жетишпей калып туугандар. Анан ошонун кесепетинен Россия өлкөсүнөн депорт болуп кетпегиле деген эле бир кайрылуу болуп атат. Ошого
такталбаган маалыматтарды таратыштын кереги жок тугандар. Баягы астына реестр жоюлду деп дагы шашкалактап багантип жазыштын дагы кереги жок тугандар. Азыр бул видеону чыгарып атканда дагы түгүнө ар ким ар кандай бир негатив сөздөр жазат тугандар. Себеби билбейсиздерби тугандар, ал негатив жазыштын кереги жок. Бүгүн биз именно такталган маалыматты гана элге таратып атабыз. Себеп дегенде биз азыр кыргыз консулу менен бул жакта жолугуп, миграция жааты боюнча дагы өкүл менен жолугуп, сүйлөшүп, анан ошол маалыматты берип коеюн деп тура көрдүм тугандар. Жаман көрбөйсүздөр, барыңыздарга. Ассаламу алейкум.